Кокус өзгөчө кырдаал каттала турган болсо, бул жерде тизилген техникалардын күчү жетпейт. Демек бизге кубаттуулугу күчтүү инженердик техникалар керектелет. Ага улай эле бензиндин кымбатташы көйгөй жаратып жатат. Мындай жагдайлар көп экендиги жарандык коргоонун башкаруу органдарынын кезектеги машыгуу учурунда белгилүү болду. Текшерүү үчүн 60тан ашык атайын техника алынып келинген. Максат кырсык болгон маалда унаалар толук ишке жарамдуубу тактап билүү. Облустун аймагында 368 түрдөгү өзгөчө кырдаал кырсыктар катталат. Ошол кырсыктардын алдын алуу, анын кесепетин жоюуда ушул облустун райондун аймагындагы жарандык коргонуу кызматтары менен биргеликте иш алып барабыз. Ошол өзгөчө кырдаалдын алдын алууга катышчу инженердик техникалардын жана сводный команда формированиялардын тизүү менен иш чараларды өткөрүп атабыз. Аба ырайы катал теңир тоо жергесинде ыкчам аракетке даяр туруу керек. Бул тууралуу машыгуунун жүрүшүндө жергиликтүү энергетиктер билдирди. Керим Насыровдун айтымында өзгөчө кырдаалдарга аталган кызматтын атайын унаалары толук даяр. Каржы маселеси да жолго коюлган. Жыл сайын жайында жайда, кышында кыштай, күзүндө күзтүү авариялар болуп турат, бөлүмдөр болуп турат. Ошого биз дайым даярбыз жасаганга. Азыр тийиштүү техникаларыбыз бар, акча каражат бар, КСМ каралган. Анан быйыл дагы мына жазга карата аба ырайы кескин өзгөргөнүнө байланыштуу көп жерлерде мына жер көчкүлөр болуп атат, суу ташкындары болот деп күтүлүп атат. Ошого даярдык сенемде мына бүгүн да биз өзүбүздүн кызматтарыбызды даярдап, техникаларыбызды даярдап бүгүнкү аталган ученияга катышып атабыз. Бул жерде эми бүгүн өзүңүздөр көрдүңүздөр, баардык райондордун жарандык коргоонуу башчылары, ошондой эле облустук жарандык коргоонуу кызматынын башчылары катышты. Ошол 2 күндүк машыгуунун алкагында биздин күч каражаттардын кандай даярдык экени каралып такталат. Андан тышкары ушул жеринде практикалык иш-чаралар деп коет. Өзүңүздөр ар бир райондо ушул катталган учурда кандай иштерди алып барыш керек, анын кесепеттерин жою боюнча практикалык иштерди көргөзүшөт да. Кезектеги машыгуу 2 күнгө созулат. Иш-чаранын жүрүшүндө көйгөйлүү маселелерди чечүүнүн жолдору каралып, сунуш пикирлер айтылды. Айпер Акылбекова, Айдын Төлөбек уулу, Өлкө Демин, Нарын шаары.